Байтур аргымагын минип аткан Темирлан деген жигит мыкты оюн көрсөткөн. Өзүскө болгонбуз, мынакей. Байтур менен Көксеректин тиреши достор. Мадамбек менен Темирлан. Эки аргымак тең жатып калган экен. Кандай кызык көрүнүш. Эми жерден улак тартуу башталат. Бул жерде Темирлан улакты алгач ирет. Биринчилерден такымдап турат. Мына кызык достор. Көкбөрдөн элер гана болбойт. Ай баракелди, карагыла жигиттер. Кайрадан Мадамбек улакты тартып жулуп алганы турат. Бул жерде Байтур туруп кетеби? Жок, азырынча турайын деген ой жок, эки аттын тең. Бул эрежеге ылайык достор, эки ат тең жерде болсо тартыша берет. Эгерде бир ат жыгылып калса, жок, негизи чийиндин ортосунда. Бай баракелди, мынакей достор. Темирлан бул жерде ыкчамдыгын көрсөттү. Байтур аргымагы менен чабуулга чыгып баратат. Баракелди. Кана байкап, ой. Калыстын ышкырыгы жаңыргандай болду бул жерде. Салым болду. Капталдагы калыс ышкырды деп бул жактан бизге айтып атат. Не болот анда? Салым эсепке алына болунбайбы? Бирдеме деп атат бизге. Достор, бир кызык оюн талаасында бир кызык көрүнүш болду. Ушул Темирлан деген балбан менен Байтур бакбат талаасынан Мадамбек менен Көксерек. Темирлан бир башкача окуя болуп кетти жана оюн талаасында. Эки ат тең жыгылып. Ошол жөндө айтып бербейсиңби? Менин атым астын куту туруп турду, аныкы тазым жатып калды. Анан экөө тигине болчу улак. Анан кармап мага атым бийигирээк болгондуктан улак мен жака болуп кетти. Жок, жакын 1,5 минутадай тартышып турдуңар го жерде. Турдук. Ал да чыга албай же мен да тура албай, анан улакты оңоп чыгып кеттим мен. Сен улакты өзүң алгандан кийин ат туруп кеттиби? Улакты алгандан кийин атты камчылап тургуздум. Баракелде. Темирлан, мындай учурлар болуп турабы же биринчи жолу болдубу? Жок, биринчи жолу болду. Өтө кызык болду, а? Биринчи жолу болду. Бирок эми мындайча айтканда бул жерде эреже деле бузулган жок. Баягы оюндагы эле оюн талаасындагы гана көрүнүш деп койсок болот да. Мен деле ушунча жылдан бери баягы мындай жагдайды биринчи жолу көрүп атам. Баягы бир ат жыгылып калган учурлар көп эле болчу, бирок эки ат бирден менен жыгылган учур боло элек да. Жакшы, экинчи салымыңар да кош билек менен салып кеттиңер, а? Ошол Байтур алып чыкканда ошол жекеме-жекеден чыкканда болду ошол салым. Же андан башка учурда болду? Бул менен бир салым аны жаратпай койчу окшойт, анан БТР менен бир салым болду. Баягы биринчи салганың жаралбай калды, эсепке алынбай калды. Эсепке алынган жок ошол. Баракелде. Темирлан, негизи эле ушул Бакбат талаасы менен болгон оюн кандай өттү? Бакбат талаас командашта өтө күчтүү команда экен. Бизде да тажрыйбалуу байкелерибиз бар болчу. Ушулардын тажрыйбасы тийип кетти го деп ойлойм. Темирлан, азыр мисалы да баягы күчтүү команда полёго чыкканда силерде кандай сезимдер болот? Баары эми алар чемпионго чейин барган командалар да. Лигадан түшкөн команда болчу, коркуп чыкканбыз биз. Тажрыйба команда мисалы канча жылдан бери келип атат. Биз мына Норус турниринен баштап чогуу болуп келатабыз. Баракелде. Темирлан, ийгилик. Буйрса кийинки оюндарыңарга дагы ушундай. Эми атыңар жыгылбасын, бирок мыкты оюндарды күтүп калабыз буйрса. Буйрса байке. Баракелде.